Кутман таң достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн мен марафондун 3-чү тапшырмасын аткарып жатам. Аябагандай даамдуу, тоюмдуу таңкы аштардын бири. Ал үчүн бизге мына ушундай нандар керек. Духовкага же болбосо табага салып кургатып алабыз. Ал эми авокадону болсо эзип алышыбыз керек. Арчып, тазалап, блендердин жардамы менен эзип алсак болот. Ошондой эле аябагандай жумшак эзилген болсо вилканын жардамы менен эзип алабыз. Бир аз туз, кара мурч жана оливка майынан кошуп койсок болот, же болбосо өзүңүзгө жаккан башка татымалдардан кошуп. Эми жумурткаларыбызды бышырып алыш керек. Ал үчүн табаны ысытып, бир аз өсүмдүк майын куюп, жумуртканы чагып аларыбыз менен дароо эле бир аз туз себелеп, тез-тезден аралаштырып, тынбастан аралаштырып бышырып алабыз. Ошондо жумурткаларыбыз аябай кургак эмес, назик, жумшак бойдон калыш керек. Мына ушинтип баардыгын кууруп даярдап алдык. Эми кургатылган нандарыбызга творожный сырдан майлап алабыз. Кез келген творожный сыр боло берет, же болбосо сливочный сырдан. Ошондой эле авокадодан жасалган биздин пастабыз. Анын үстүнө куурулган жумурткалар жана рецепт боюнча кызыл балыктар болчу. Биз бүгүн колбаса менен жасадык. Аябагандай даамдуу болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана видеого лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.